Жаңы жылдан тарта жаңы оңдоп түзүүдөн өткөн мектепте билим алып жаткан окуучулардын кубанычында чек жок. Мектеп заманбап шартта оңдолуп, балдардын сапаттуу билим алуусу үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Мындан тышкары мугалимдер үчүн да жаңы техникалар алынып берилген. Мамлекетке биз окуучулар, эжекелер, учсоветтин атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Ага чейин биз спорт зал өтө начар, класстарыбыз, парта, стулдар өтө начар болгон. Азыр ушу мамлекет бизге өтө капитальный ремонт кылып берген үчүн чоң ыраазычылык. Азыр ар бир кабинеттерде жаңы парта, стулдар пайда болуп калган, жаңы доскалар. Буга чейин шартта парталарыбыз аябай начар болгон, стулдарыбыз сынган, краскасы кеткен, кабинеттерибиздин акыбалы өтө оор болчу. Мындай раковиналарыбыз жок болчу. Бардык шарттары менен жаркыраган мектепте окуу процессин баштап келе жатканыбызга аябай кубанычтабыз. Мугалимдер барыбыз ушул жерде эмгектенип жатабыз. Жакшы мектепте, жаркыраган мектепте окуучуларыбыз мынтип отурушат, сүйүнүшүп. Нариман мектеби 1981 жылы 1200 окуучуга ылайыкташып салынган. 3 кабаттуу билим уясы андан бери бир да жолу капиталдык оңдоп түзүүдөн өткөн эмес. Былтыры республикалык казнадан каражат бөлүнүп, мектепте оңдоп түзөө иштери жүргүзүлгөн. Тендердик баасы 82 миллионго бүттү. Азыркы күндө ремонттор толугу менен бүттү. Брусчаткалары, эшик крандары, плиткалары толугу менен бүтүп, пайдаланууга даяр болуп турат. Эски дубалдардын ичин, тышын, чатырын, плиткаларын колдон келишинче ашыгы менен аткардык. Сметада кээ бир каралбай калган иштерди деле подрядчикти суранып жасаттырдык. Азыр иш мэр 2 жолу барып көрдү, комиссия 2 жолу барып көрдү. Мектеп толугу менен жаңыланды. Эшик терезелери алмаштырылып, балдардын коопсуздугу үчүн экинчи жана 3-чү кабаттардын терезелерине темир торлор орнотулган. Ошондой эле ашкана, ажаткана, спорт зал, иш-чараларды өткөзүүчү залы жана медайымдардын бөлмөлөрү заманбап шартта оңдоп түзүүдөн өткөрүлгөн. Капиталдык ремонт болду. Чатырынан баштап сырткы фасады, ички ремонту, пол, электроэнергия бүт бардыгы жаңы заманбап мектептердин катарында ремонт болуп чыккан. Сапаты бул жакта эң жакшы сапатта болду. Өзүңүздөр көрүп чыксаңыздар деле болот. Сырткы фасады, үстүндөгү чатыры, айнек терезелери азыркы жаңы технология менен светтер дагы айнектердин свети дагы өчпөй турган жаңы светтер менен ремонт болуп чыкты. Мындан сырткары балдардын толук билим алуусу үчүн атайын этно бөлмөлөр, компьютердик жана экологиялык кабинеттер да каралган. Учурда аталган мектепте 4500дөн ашык окуучу билим алууда.